13 бөлүм. Шабул Ысрайылга падышачылык кылганына 1 жыл болгондон кийин, 2 жылы падышачылык кылып жатканында өзүнө ысрайылдыктардан 3000 кишини тандап алды. Мукмаста жана Бейтел тоосунда Шабул менен 2000 киши болду. 1000 болсо Бенжаминдин Гивасында Жонатан менен болчу. Калган элди ал үйлөрүнө кое берди. Жонатан пелиштиликтердин Гивадагы күзөт тобун талкалады. Бул жөнүндө пелиштиликтер угушту. Шабул болсо еврейлер угушсун деп бүт өлкөгө сурнай тартты. Бүт Ысрайыл Шабулдун пелиштиликтердин күзөт тобун талкалаганын жана пелиштиликтерге Ысрайыл жек көрүндү болгонун укту. Ошондо эл Гилгалга Шабулдун алдына чогулду. Пелиштиликтер Ысрайыл менен согушуу үчүн чогулушту. 30.000 майдан араба, 6.000 атчан, деңиз жээгиндеги кумдай сансыз эл пелиштиликтердин кошууну Бейт-Абендин чыгышындагы Мукмаска жайланышты. Ысрайылдыктар өздөрүнүн коркунучтуу абалда экенин, кысымга алынганын көрүшкөндө үңкүрлөргө, капчыгайларга, аска зоолордун арасына казылган орлорго жана аңгектерге жашынышты. Еврейлердин кээ бирлери Ярдандын аркы өйүзүнө, Гат жана Гилат өлкөсүнө өтүштү. Шабул Гилгалда болчу. Жана анын жанындагы баардык элдин өрөйү учуп турган эле. Шабул 7 күн Шемуэл белгилеген мөөнөткө чейин күттү. Шемуэл болсо Гилгалга келбей жатты. Эл Шабулду таштап, туш-тушка тарай баштады. Ошондо Шабул бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык менен тынчтык курмандыктарына даярдалганды мага алып келгиле деди. Анан ал бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкты өрттөдү. Ал бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкты өрттөп бүтөөрү менен Шемуэл келди. Шабул аны менен саламдашуу үчүн алдынан тосуп чыкты. Шемуэл ага бул эмне кылганың деди. Шабул ага эл мени таштап туш-тушка тарай баштады. А сен белгиленген убакта келген жоксуң. Пелиштиликтер болсо Мукмаска жыйналып калышты. Ошондо мен пелиштиликтер эми Гилгалга келип мага кол салышат. Мен болсо Теңирдин эркин алиге чейин сурай элекмин деп ойлодум. Ошондуктан бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкты өрттөөгө батындым деп жооп берди. Шемуэл Шабулга Кудай Теңириңдин сага берген буйругун аткарбай жаман иш кылдың. Анткени Теңир ушул күндө сенин Ысрайылдын үстүнө болгон падышачылыгыңды төөлүккө бекемдемек. Эми сенин падышачылыгың туруштук бере албайт. Теңир өз жүрөгүнө жаккан кишини таап, аны өз элине жол башчы кылып дайындады. Анткени сен Теңирдин буйругун аткарган жоксуң деди. Шемуэл туруп Гилгалдан чыгып, Бенжаминдин Гивасына жөнөдү. Шабул болсо жанында калган адамдарын санады. Алардын саны 600-гө жакын болду. Шабул өз уулу Жонатан менен өздөрүнүн жанындагы кишилер менен Бенжаминдин Гибасына жөнөдү. Пелиштиликтердин кошууну Мукмаста турган эле. Бул жерди кыйратуу үчүн Пелишти кошуунунан 3 топ бөлүнүп чыкты. Топтордун бири Опраны көздөй кеткен жол менен Шубал аймагына кетти. Экинчи топ Бейт-Хорон жолу менен кетти. Үчүнчү топ Себоим өрөөнүнө, чөлдү көздөй кеткен жол менен бет алды. Бүт Ысрайыл жеринде темир усталар жок эле. Анткени кылыч же найза жасашпасын деп пелиштиликтер еврейлерден сактанышкан. Бүт ысрайылдыктар сокусунун тиштерин, темир күрөктөрүн, балталарын, керкилерин курчутууга, соконун тишинде темир күрөктүн, айрынын, балтанын мизинде кетик болсо, же сынган бычагын оңдоо керек болсо, пелиштиликтерге барышы керек болчу. Ошондуктан согуш убагында Шабул менен Жонатандын жанындагы элде кылычта, найзада жок эле. Алар Шабул менен анын уулу Жонатанда гана бар эле. Пелиштиликтердин алдыңкы катардагы тобу Мукмас кечүүсүнө чыкты.